Анан кийин мына тазалыкты айтпайсыңар, мыналар эмне мунун бардыгын. Алсын да мына. Бул жерге тойкона куруп аткан жокпуз да, бул жерге жол куруп атабыз. Ал алсын да жылдырсын аны, бузабыз. Бул жерде бетон иштери болгондон кийин курулуш нормаларына ылайык мондай болуп элдерге түшүндүрүштөр да жүргүзүш керек да. Ошондо мен токтоп калды, анан акча жок деген туура эмес. Абдыкадыров көчөсү. Бул жерде мисалы могул бетондор. Ошол менен үстүнө асфальт салабыз дешкен да. Мурда ушундай болгон да, мына сноста калган калдыктардын үстүнөн эле жаап кетишкен экен да. Жо эптеп бүтүрүп эле ачыш керек болуп калыштын кереги жок. Биз жолду сапаттуу курушубуз керек да. Монун бардыгын Булар бар чыгарышыбыз керек. Бул мына жерде, мына жерде чыккан. мына жүктөп атпайбы мынанын бардыгын? Чыккан жерден чыккан. Ушунун бардыгын Снос болгон жерден да, калган калдыктардын үстүнөн да эмес жо снос болгондо мондай бетондорду алгандагы астына төшөп ийип туруп, үстүнөн бир сыйда трамвовка алып туруп, анан кийин жолду асфальттап салабыз дешкен да, тез бүтүрүш үчүн деп. А биз муну байкап калдык дагы азыр мына бүт бардыгын эми алдырып атабыз. Андай болбош керек да, анда бир айга жетпей жол кайра бузулат да андачы. Мадрастар анасы баягы эме болуп кеткенде, үстүнөн жаап эле. Мындайга такыр жол бербеш керек эми. Жолду өтө сапаттуу маани беришибиз керек. Кечиксе бир жума 10 күн кечигиши мүмкүн, бирок жолду сапаттуу жасап, анан элге пайдаланууга бериш керек да азыр. Эптеп эрте бүтүрөбүз деген да болбойт эми мындай. Мисалы мунун бардыгын могу жактан чыккан калдыктарды жердин астына төшөгөн дагы булар. Үстүнөн эле жаап коюшкан. Мына сностон чыккан баарын ушун асфальтка басып салабыз деген мунун барынчы мисалы. Бул бир күн болсо бир күн анан жол түшөт деле да ал жерде асфальт. Ошончо акча кетиргениңиз бир тыйын да анда мисалычы. Мына ушунун бардыгын эми кандай бул? Ушу болобу эми? Ушул жол болобу эми ушу? Кайрадан чыгарып. Элестетип келем мына. Кайрадан чыгарып мына баарын. Бул бир айга жетпей кайра бузулмак. Монун бардыгын ушу жолго асфальттын астына билинбей калат деп мындай төшөп салып атышат. Үйдөн сностон болуп чыккан калдыктар. Ошондой пайдачылыктерди биз такыр мындай кара тизмеге киргизип, кийин экинчи бизде бир кандай да бир жолду же бир мектеп бала бакча бербей турган кылышыбыз керек. Азыр где-то 1 метр ортосуна 1,5 метр кайра. 1,5 метр. Катты жерине чейин алышыбыз керек. Моуларды сапаттуу кылбасак болбойт эми. Монун бардыгын туурабы? Конечно, он Монун уруп коюшкан экен да мына. Өзүң эзе берем, 2 метр. Анан асфальт кылгандачы. Мен көп жерлерде көрүп атам да, мына лотоктор асфальтында колуп туруп эле бурстары моулар оюлуп, дароо эле бир аябай бири-бирине жарашсыз. Мындай келип калат да, көп учурларда көрдүм мен. Жаңы бүткөн жерлерде